Assalamu alaikum damla deydi. Алейкум салам рахматуллахи ва баракатух. Bir neçe жыл мурун bir досумдан карызга $100 алгам. Шарт болбой убагында бере албай калдым. 3 жылдан кийин көлдөн мини пансионат арендага алып иштетип, досумдун күйөө баласы карындашынын жолдошу дейт. Достору менен эс алып кеткен. Акысы $300 болчу дейт. Кийин төлөйм деп кеткен дейт. Андан кийин ошол акчаны төлөбөгөн себебинен мен ошол акысын мага төлөбөй эле кой. Кайын агасына менин карызымды берип кой деп сүйлөштүк дейт. Досум менен байланышуу, катташуу токтоп калган дейт. Bir жолу bir тойдо жолугуп калдык. Ошондо досум менен анын күйөө баласы экөө турганда аларга басып барып, баягы карызды күйөө балаң берди беле деп сурасам, унчуккан жок. Бирок күйөө баласы ооба, эче эле берген деп айтты. Ошол маселе кандай болот? Эң жакшы болот. Убагында бере албай калыпсыз. Кемчилик кеткен, бирок кийин истекке босток кылып $100 кылып кайтарып берипсиз. Кече өкүмүн уктуңуз, $100 карызды басты, $200 өкүмү процентпи, мөөнөттүн барабарында рибанаса, же процент эмеспи? Жергиликтүү урпадатта жок. Экинчи шарты досуңуздан талап кылган жок. Демек сиз кемчилигиңизди, айыбыңызды билип кайтарып бердиңиз. Мындайча айтканда досуңуздун астыңызда жүзүңүз жарык. Эми досуңуз кечирбей атса, ал Аллахтын иши. Бирок инна ли сахибил хакки мақалан, убагында кыйынчылыкта $100 чоң акча болгон берген адамдын кыялын көтөрүү бар деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан. Көтөрүп коюңуз. Диги досуңуздун көзүнчө айтты да күйөө бала. Болду анда. Болду. Ал сизге беттештирип келди, мындан алышык далил жок. Эгер бербесеңиз, эгер күйөө бала жалган айткан күндө берке айтыш керек эле деп эмне болду анда деп турабы? Демек сиздин жүзүңүз жарык тамлам. Машалла. Китептегидей экен да. 21-ден, Анан жамаат кимде суроо болсо кол көтөрүп коесуз, акырын эметип коесуз. Ачык кем? Алла разы болсун дамлам. Китепте окуган маселеде амал кылып атасыз да сиз. Жок, дос балдар менен чогуу бизнес кыласыздарбы? Карызга кирет чеким. Карызга кирет, эртең төлөнбөй кайтыш болуп калса, хадистерде келген кабырында байланты болот. Ал деле адамда. Мындай түшүндүрөйүн сизге. Достордун арасында алыш бериш карызга жатабы, жатпайбы? Жатат. Эмнеге? Анткени анын да үй бүлөсү бар. Анын да эртең муктаждуу болуп калышы мүмкүн. Дос себептен сизге айта албай калышы мүмкүн, бирок мүмкүнчүлүк болуп турса төлөп коюшуңуз керек болот. Туурабы? Ошондой. Карызга жатат чеким. Баягы Тиримиштен алыш келиш өрөсү да ошонусуз барбы? Баягы жакшы сөз бар го элдечи. Достуктун сапаты алыш беришти тактык менен ошо чыңалганы жакшы. Эсептүү дос айрылбайт деген. Так болгон жакшы чеким, жазып койгон жакшы. Баягындай түшүнүк жок да, бул баягы жахилский сөз го, мындай дейт го. Мана айтпай эле кой, баягы жеңесин ээлеп алат го, кайдылерчи, андай сөз жок. Байкемдики да меники деген жаман макал бар го, ал макал өтпөйт ал. Анан досумдун акчасы менин акчам болгон итак эле бербейм деген сөз жок. Оң жакта тургандардан вообще суроо жокпу? Машалла, ошо сиз берип коюңузчу, чегим сүйүнүп карайын. Кайда кечиресиз көптөн бери? Бирөө сизге. Башка үйү бар ал кишинин? Башка үйү жок. Ата-энеси менен бирге турабы? Болгону диги кичине аракет кылсын деп атасыз. Ал алдагандыкка жакпайт. Алдагандыкка жакпайт. Айла жок болсо сач керек болот да. Айла жок болсо сач керек болот. Болгону? Ал ооба. Досуңуз аракет кылып атабы ал киши? Табыш. Кечип ийин десеңиз дагы? Шейким, сиздин жашоо турмушуңуз кандай? Сиз эфирге деле чыкпай элесиз да. Ал акчасыз жашай аласызбы? Бүгүнкү сабактын бири, сиз мына угуп атасыздар, мен калыс келип алып, жөндөн дешитип кете берет экен, ёлки-палки сабагына барбаш керек экен дебегиле. Биринчиден ёлки-палки дебегиле. Ла хаула ва ла куввата илля билля дегиле. Анан экинчиден мен кишини мажбурлап аткан жок, сурап атам. Эгерде сизге үй бүлөңүзгө акча эч кимге ашыктык кылбайт, бирок сабактын берекеси катары иншалла Аллахым сизге бейиштен жакшылык берсин. Кудай үчүн жүрөгүңүздөн кечире аласызбы шейхим? Аллахым сизге бейиштен жакшылык берсин. Машалла, машалла. Кучактап коюңуз шейхим. 3 күндүк сабак мына бекке текке кеткен жок да шейхим. Аллах разы болсун. Сизге дуа кылабыз Аллахтан. Аллах акбар деп коюңуз да шейхтерим. Аллах разы болсун. Амлам. Тартпайлы? Тартпайт. Нафсиңиз, нафс. Бул ихластык берсе, нафсиңиз үйгө барганда чырылдабасыз. Алдырыйдым нормально эмес да. Ооба. Мажбури садака деңиз. Эми нафси үйгө барганда эметпесин, Аллахым сизге берсин шейхим. Анткени эмнеге мен муну мажбурлаган? Анын ата-энеси ооруп аткан экен, башка болуп аткан Кудай үчүн, шейхим. Аллахым разы болсун. Сиздей кызыңыздын каандары көп болсун, машалла. Машалла. Бирок кыйнабасам өзү берип койсо анда унчпай алып. Анда ала бериңиз. Амага чалып коесуз. Жок, кыйнабайсыз. Берип койсо алып коесуз. Ошондой. Машалла, Алла разы болсун, дамлам. Сизге дуа кылабыз. Сиздики карыз жөнүндө эмеспи? Сиздин да кечирип берейин, бербеңиз. Кыз кишиге өтөдө ата-энеси алынат болсо, башка буксат сурабай ошо үйдө болот. Эмесе берекелүү окуп ошо үйдө дейбиз да мен. Жеңге алга чалганда бирок ата-энесине бир оз түшүндүрүп айтып. Кийин разы болду беле?
ыраазы болгон үчүн жашап атасыз да. Болду, ал ыраазы болгон. Ыраазы болгон кандай? Кыздан кечип үйүнө келтирбей койсо да. Сиздин максат ошол. Ал сизден ыраазы болгон. Бирок кийинки балдарыңызга айтыш керек, азыр ала качып кетип алып мыйзамда катып бара алган депчи. Аллах разы болсун. Быжалак болбоңуз. 21-ci сура ассаламу алейкум дейт. Ва алейкум салам рахматуллахи ва баракатух. Айылда кээде азан үнү угулбайт, убакыт сааты болуп калса комат айтып окуй берсем болобу? Эгерде сиз эркек болуп мешитке бара албай калсаңыз, мешитке барганыңыз сүннөт, бекемделген сүннөт. Мисалы жамгыр төгүп башка болуп мешитке бара албай атасыз же оорулуу адамды үйдөн карап атасыз, туура күмөн кылалы, эркек адам экен. Мешитте өтө эле кеч айтылып башка болуп атса, анда өзүңүз кылыш керек. Бирок мешиттегилер башкалар уга тургандай айгайлап кыйкырып айтканыңыз жакшы эмес. Анда мешиттегилердин да эмеге туткунга таштап койгон болуп каласыз да. Өзүңүз үчүн комат айтып намаз окуй берсеңиз болот. Зарылчылык болбосо мешиттен калбаңыз. 22-ci сура ассаламу алейкум дейт. Кандайсыз дейт? Аллага шүгүр, устаз суроо мындай. Биз балабыздын атын Ан-Нур деп койгонбуз. Аллахтын 99 атынын экенин билген эмес элек. Кийин билдик. Аллахтын атын койгонго болбойт дешти. Эми кандай кылышыбызды балабыз билбей калдык дейт. Балабыз менин атым ушул бойдон калсын, өзгөртпөйм дейт. Сөз өзгөртүшүбүз керекпи же эки тамбасын өзгөртүп койсо болобу? Мисалы Ар-Нур деп. Бирок бул кандай маани түшүндүрөт, аны билбейм, бир кеңешиңизди жазып койсоңуз. Ар-Нур деп өзгөртсөңүз, нурлуу, намыстуу деген сөз чыгып калат. Ар-намыс деген сөз бар да. Ариет тазалыкты билдирет мисалы кыргыз тилинде. Ар-Нур десеңиз жакшы. Бирок кээ бир адам тилиде Ар-Нур деп анан ара чайнагандай болуп кетпесин? Эң жакшысы эле Абдун-Нур, Абду деген сөздү кошуп койгуңуз. Эң жакшысы. Эки соо аласыз. Аллах тааланын 99-усунду ошондой нурдун ээси болгон Аллах тааланын пендеси деген ат болуп калат. Ошону Абдун эле ойноп койгуңуз. Кээ бирөө түшүнбөй анан башыңыз чага берет. Ар-Нур деген эмне депчи? 23-ci суроо. Ассаламу алейкум калсу кам дейт. О акем, мага бир суроону чечип берчи дейт. Жан дилим менен жоолукка келгем дейт. 45 жаштамын. Азыркы учурда Кыргызстандамын. 2 граждандык жаранымын. Шылыңдагандык эмес, бул дагы кыргыз тилинин байлыгы да шейхим. 45 жаштамын. Азыркы учурда Кыргызстандамын. 2 граждандык жаранымын дейт, эки өлкөн. Россия Федерациясы жана Кыргызстан. Паспортто жоолугум жок. Россияга барып алмаштырып келишим керек. Посттон өткөндө жоолугумду чечтиртет. Ошондо кандай болот экен? Аллахтын жанында күнөөгө батамбы? Башкалардан көрөт, чечип өтүп жатканымды, чечпейм деген ниетте кийдим эле. Россияга барып жоолук менен түшүп паспорт алайын деген болчумун. Ооракетчиликке түшпөңүз. Азыр аны сиз аяка барганда эчим ачып деле көрбөйт. Азыр зарылчылык болбосо Кыргызстандагы сүрөттө жоолугуңуз бар. Караңызчы мекендин кадырын. Кече дамла менен чыккандай сүйлөшүп отурдук Жусуп Абдрахманов атабыздын тарыхы. Бүгүн ошол кыргыз эли боюнча жакшы бир илхам келип көлдө басып жүргөндө ыр чыгарайын дедим эле, көзүмдөн жашын токтото албай чыгара албай койдум да. Мындай кээде илхам келет, бирок сөз курашпай коет да такыр. Баягындай бейиштин тилкеминдей жерибиз бар, меймандос, ыйман сүйгөн элибиз бар деп ушинтип уланмак да. Анан эмне деген кыйын адамдар болгон. Ошон үчүн мекенибизге шүгүр Кыргызстаныбыз. Алхамдулилlah, бул бөлүнүү эмес. Бардык өлкөлөрдү сыйлайбыз, бардык адамзатты сыйлайбыз, бирок алхамдулилlah ушул мекенибиз бар экенине туугандар. Мекендин кадырына жетиш керек. Баарыбыздын башыбызда аманат. Ошон үчүн жок, бир сүрөттү алмаштырам деп тияка барып, анан ал жерден кайра чечип келе албай калып, кыйналып калыш коркунучу болот, азыр кое отуруңуз. Кийин онтойлуу болгон учур болуп калганда барып анан жаптырып келиңиз. Азыр Кыргызстандын паспорту менен эле жабык жоолук менен жүрүңүз. 24-ci сура. Ассаламу алейкум. Менин 3 эркек балам бар. Кудайдан тиленип атын Айша коем деп кыз сурадым. Азыр Кудайга шүгүр боюмда бар. Узиден кыз деди. Атын Айша деп тилеп, Кудайдан суранып алган десем күйөөм болбой атат. Атын папам коем деп жатат. Эми аты башка коюлса мен Кудайга күнөөлүү болуп калбайм. Кече да суралган бул суроо. Ооба, кече да келген. Негизи жооп берип коелу, ошентсе да бул кишинин акысы бар да. Жанагы илимде сөз бар. Ат минип келип садага сураса дагы, ат минип турганына карап ал бирөөнүн аты болушу мүмкүн. Сөзүн жерге калтырбай берип кой дейт да. Ошон үчүн бул кишинин да акысы бар. Балким ал эфирди укпай, бул эфирди угуп калат. Айша деп коюңуз атын, иншалла. Кайнатаңыз менен кеңешиңиз, айланайын атаке кайнатам. Ошо уруксат берсеңиз, ушундай эле кандай дейсиз деп астынан бир өтүңүз. Кызы мен мындай аттан да коюм десе, кийинки кызды коесуз иншалла. Тамырчыны жооп бергенбиз. Ассаламу алейкум. Жүрөк көтөргөнгө жооп бергенбиз. 30 жашка чыктым дейт. Бирок турмушка бунда жооп бергенбиз. Кудайым буйрса, кичине аралашып кетип эле. Ассаламу алейкум устаз, менин уулумдун аты Мухаммад. Андагы жооп бергенбиз, анда жооп бергенбиз. Анда азыр суроолорду карайбыз, каракем. Кийин иреттеп койсун. Мырзабыз айтып коебуз шейхибизге. Аллах ыраазы болсун шейхибизден. Озекли шейхим, сиз бериңиз. Анан калпактарды алып келесиз, каракем. Алейкум салам шейхим. Сиз мен башка адамды окшоштуруп эле эметип алыптым да. Мындай сүрө берейин. Теге иш алып калган менен бир нарына келген үйлөгө кайрымдуулук башталган да. Анан Биякта турушабы шейхим? Жок. Эжеке кеш баласы менен. Аны башка кеш. Анан айкын 60 миң 70 миң болгондо экинчи үй бүлөгө кошулуп калды да. Экинчи үй бүлөгө чогуу кошулуп калдык да. Анан да 3-4 үй бүлө кетти. Анан ошо менен кийин да биринчи нарына келген үй бүлө, анан кийин кандай бир сөздөр менен отказ берди да. Айтчы, мага жооп бере коймо депчи. Анан бар 4 үй бүлөгө жана 124 миң акча болгон да. Ошону 4кө чачыратып туруп 30 миң болот экен. Теги жердин акысын бердик, 30 миңдичи. Анан ошо менен токтоп калды да. Азыр 140 миң болуп калды примерно. Ошо менен токтоп калды. Эми кайрымдуулук иш дальше ары кетеби, токтоп калбаганы билбейм го, бирок ошол үй бүлөнүн акысына келип алган жокпузбу деген ой келет. Ошонун баарын акчаны берип туруп, нойдон башташ керекпи же улантыш керекпи? Шейхим, тиги эжекебиз эмне себептен баш тарткан экен? Аты чыгып уялып калдыбы, эмне болду же үмүт үзүп койдубу? Көөсү да келген окшойт деп. Ошондон болуп калдыбы же гости менен да келип, баланын академиясында эмне болуп калды турчу. Эми кичине мактайшын берген депчи. Ошондон болуп билбей калбачы айткан. Ооба, бул өткөн иш сабак, өткөн ишке салават, бирок баары бөлүнгөн акчаны берип, сиз мындан кийинкисинде бир-бирден бүтүрүш керек. Ооба, анткени баягы бизде жакшы иш кылабыз дейт да, дымак уран чыгат, бирок уран чыгат, анан чала болуп калат да, көрдүңүзбү? Кээ бир адам көөсү келбегенде деле атын чыгып кетти, булар болбой окшойт деп үмүт өчүп калышы мүмкүн. Ошондой болуш үчүн бир-бирден баштаган жакшы.
Ордун токтоп калган. ооба. Кийинкисинде ошону так айтып коюшуңуз керек. Мисалы дейли 3-4 адам чыгып калса деле эң арасынан муктажыраакка биринчи жунукун бүтүрөлү, андан кийин кезек коелу деш керек да. Анткени муктаждык кошуло берет, ал бүтпөйт. Бирок ошонун эң баягы муктажырагын тандап бүтүргөн жакшыраак болот. Мындайча айтканда, мындай да. Могу китепти мен сатып атам зарылчылык болгон себептен. Мен накактага муктаж болот. Мисалы кызымды арлачым керек дейли, денсаулыгың эле болсун. Бирөө кызымды арлач керек экен, китеп сатып атат. Анан нак акча керек болот, эч ким накка сатып албай койду, баягы бөлүп берип атат. Айла жок макул болот, бирок бөлүп берилген акчанын берекеси жогорак болот. Бир кармагандай болбойт. Диге кетип кетет, көзгө көрүнбөй калат. Ошол сыяктуу диге акча майда бөлүнүп кеткенде, ооба, берип атат кандай деңгээлде, бирок үй болбой калып атат да. Ошого бир-бирден бүтүргөн жакшыраак, кезек коюп. Болду, диги болор иш болду, эми кийинкисин топтой бериңиздер. Убада берилип калды 3 адамга. Ошо 3 адамдыкын бүтүрүш керек, андан кийинкисин только бир-бирден өтүш керек. Аллах разы болсун шейхим, жакшылык берсин. Дагы барбы суроо, кол менен көтөрүлө турган? Шейхим. Алдын ала кечирим сурайм, өткөндө убакыт ажырата албай калдык шейхим, кечирип коюңуз. Товарды алып кетип үйүмдө кереги жок болгон сөйдү калып калды. Ооба. Анан бирок белге бар, унан атып сатам. Алып барды, салып көрдү, көбүнчө термостар кымбат болуп калды. Товарнын суунун 70-теги ачыш керек болчу деп. Эртег ачпай атат, 80-де ачып атат. Салып иштетип туруп анан кээде товарды алып бузуп туруп алып келишет. Ал убакта сиз хадиске кирбейсиз, сиздин тандооңуз. Мисалы мындайча айтканда, мен албай койсом күнөөкөр болом деген сөз жок. Анткени товарны бүт бузулуп сизге зыян жетип атса, ал сиздин акыңыз анда. Сизге зыян жетпеген абалда кайтарылса деген сөз. Салып иштетпегенден же болду. Ооба. Анткени мындай да, сооп кылайын ба, өткөндө айтпадыкпы? Проценттен кутулуунун альтернативасы садака, карыз берүү. Бирок карыз берсе такыр бербей кетип аткан болсо, анда кичине мындай катуураак нерсени колдош керек да, шейхи сыяктуучу. Аллах разы болсун.